Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatika ya arhamar rahimin. O gelme jönünde aytayın dedim bir buna tuğra aytılsın yazıp koydum. Anan tuğra mez aytılsın. Anan tuğra mez aytılgan jeri köpü жаңылган жерин ушенден белгилеп мен үндөштүрүп айтып берейин. Ошондо мына биз айтып атабыз. La ilahe illallah. Muhammed Rasulullah жаңылбайт да, өстөрүлө адамдардын баары эле жаңылбайт айтканда. Мына жаңылган жери, мына илаха деген сөзгө бирди кошуп коет да. Мына болду. Ошондо туура эмес айтуусу мындай болуп калат. La ilaha illallah. İllaha деп айтылып калат да, экилүү болуп. Illaha. Ошондо илахи деген сөз сыйынчу затка мааниси бузулат. Такыр мисалы нан деген сөзгө бир а кошуп койсок, эмне болуп калат? Ан болуп калат. Мааниси бузулат. Же кут деген сөз. Кут деген сөз өзүнө эле Аллахтын рахматы да. А бир у кошулуп калса кут болуп калат. Бул малга тиешелүү. Мааниси кандай өзгөрүлүп атат. Дагы эле ушундай нерсе ушул жерде бар да. Көп ушул жерден жаңылат. La ilaha деп айтат. Бул туура эмес айтылышы. Мынтип айтуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн мына билимдүүлөр келмени көбүрөөк элге таратканга аракет кылыш керек болуп турат окшойт. Эл ушуга муктаж деп ойлоп калдым. Себеби канча кишиден сурадым, ошондо бир 10 кишинин экөө туура айтса айтат, ашып кетсе. Калганы мынтип айтат. La ilaha illallah деп, illaha illallah деп, илахи деген сыйынчу зат деген маанисин жокко чыгарып таштайт. Мына бул жерде мааниси бузулганда кайра кайталайм. Мына нан деген эле сөзгө бир а кошуп койсо, мына наан болуп калат. Же кут. Кут деген сөзгө бир у кошулуп калса, кут болуп калат. Кут. Мына мааниси канчалык бузулуп атат. Ошондуктан мен азыр үндөштүрүп айтайын. Бисмилlah. Ошол туура айтуусун мына ила дегенди соссоңор эле ошондо чыгат. Мына туура айтуусу. La ilaha illallah. Бияктан жаңылбайт да иллаллах. Мына жаңылчу жер ушул жер. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ушуну муну созулмага, ошону соссоңор эле туура чыгат. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Туура эмес айтылуусун түшүндүңөр да мына. La ilaha бүттү. Мааниси бузулду. Сыйынчу затты жокко чыгарып салдык. Келменин мааниси бузулду. Туура эмес айтып алдык. Адам ойлойт, мен келмени айтып, туура айтып атам, келмени айтып атпаймынбы, Кудайдын коргоосундан деп. Ана сыйынчу затты жокко чыгарып атса, келменин мааниси бузулду, коргондо болуп эле күнөөкөр болуп калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн ушуну тууралап алгыла. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. O ilahını sossele ошондо туура чыгат. La ilaha illallah. Көрдүңөр? Жаңылган жери la illaha деп айтат көбүнчөсү мына. Illaha. Ушуну айтууга мүмкүн эмес. Ушуну тууралап алгыла. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Эми түшүнүктүү болдуго? Эми Кудай Таалам ушуну кабыл кылып, туура келмени туура айтып, бул дүйнөнүн да, о дүйнөнүн да ачыкчы да, ошондуктан буга өтө кылдат мамиле кылышыңар зарыл. Кудай кабыл кылып, ушу келменин кадырына жеткирсин, элибизге иман берип, пайгамбарыбыз көрсөткөн тарихте жашаган адал жашоо берип, Кудайым өзү райым этсин кыргыз элине. Амин. Илаха амин.